Ассаламу алейкум. Бүгүнкү айта турган тема бул бардык нерсенин фундаменти, бул основной фактор сенин кандай адам экениңди билдире турган жана каякка баратканыңды биле турган бул нерсе, бул жоопкерчилик да. Ошол жоопкерчилик боюнча сөз айтайын. Ар бир адам өзүнүн мойнуна жүктү алып, ошону кандайдыр бир убакытта, кайсы бир убакытта бир жака жеткирем деген болсо, ошону жеткирген болсо, убагында бардыгыбыз ал адамды сыйлайбыз. А эгер көрүнгөн шылтоону айтып, орто жолдон ошол жүктү түшүрүп таштап койгон болсо, экинчи ага ишеничтен кайтабыз. Ошондой эле бул жоопкерчилик деген бул аябай маанилүү жана терең ойлоно турган нерсе да. Элементарно убактысы келди деп үйлөнүп алган балдар бар, убактысы келди деп күйөөгө тийип кеткен кыздар бар да. Ал үйлөнүп атканда же күйөөгө тийип атканда жоопкерчиликти, болгон жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Ошондуктан кандайдыр бир учурда жакпай калдың же болбосо бир элементарный кичине кыйынчылык болсо бири-биринен кетип калганга даяр. Неге? Анткени осознанно ответственности мойнуна алган жок да. Эгерде ошол бала ушул кызга үйлөнөм, ушунун анча-мынча кыялын түздөгөнгө аракет кылам, чыдайм, балдарын багам, эч кимден эчтеке сурабайм, бардыгын өзүм кылам деп жоопкерчиликти мойнуна алган болсо, осознанно, акылы менен ойлонуп, ал ошол адамдын аманатына, балдарына, бардыгына жооп бергенге даяр да. Ал эми кыз дагы ушул адам менен аягына чейин жашайм, кыялына да чыдайм, жоопкерчиликти, үй бүлөнү бузбаганга аракет кылам деп мойнуна алган болсо, ал дагы түбөлүк жакшы жашаганга жоопкерчиликти мойнуна алат да. Ал эми бизнесте болсо, элементарный эле нерседен баштайын. Бизнесте жоопкерчилиги жок адам жок. То есть, эгер сенде жөн эле бир иш баштайын, баштап көрөйүн, болсо болду, болбосо жок деп бир партнерди чакырып, бирөөнөн акча алып, дагы бирөөнө карызга болуп, анан ишиң болбой калса качып кетсең, болду, сен эч качан ишиң болбойт дагы, жүрбөйт дагы. Неге? Анткени безответственность. А бизнесте болсо дагы, болбой калса дагы, керт башым менен өзүм жооп берем. Азыр болбосо эртең кутулам, бүрсүнү болбосо бир жылдан кийин, бир жылдан болсо 3 жылдан кийин кутулам деп иш баштап атканда, толук жоопкерчиликти мойнунга алганда, ошондо өзүң дагы башкача ойлоносуң. Кандайдыр бир посторонний ойлор оюңа келбейт. Тигини кидайт этип кетсем эмне болот, тиги бербей койсом эмне болмок эле, көрүп турушпайбы депчи. Эгер ошондойлор келген болсо, сразу кубалап, бир гана өзүмдүн акылым, өзүмдүн мээнетим менен ушуну кылам, ушуну моюнга алдым десең, сен сөзсүз түрдө ийгиликти багынта аласың. Эмнеге багынта аласың? Элементарно. Өзүңөр деле ойлонсоңор, тегерегиңерде, тууганыңарда, досторуңарда аябай жоопкерчиликтүү адам бар да. Ошол адамга бир нерсе тапшырма бергенде, ал адам аткарып келет. Аткарбаган адамды ошол эле жакыңарда көрүнгөн шылтоону айта берген, тигин айта берген, муну айта берген, бирдемеси болуп, машинеси бузулуп кала берген адамдарга силер ишенбейсиңер, ишенич тартпайсыңар. Неге? Анткени анда жоопкерчилик жок. Ал эми ошол эле жоопкерчиликтүү адам, ошол эле жаныңардагы эле тууганыңар жоопкерчиликтүү адамды силер ишенесиңер, ошого бир нерсе табыштайсыңар, жана ошол табыштагандан кийин сөзсүз түрдө жообун ал кишиден ала аласыңар. Демек, силердин жүрөгүңөрдө тынч,
акылыңардагы оюңарда бөлөк нерсеге бузулбайт. Бир кишиге табаштадыңар, кетти. Акча болобу, дүнү болобу, же жөн эле бир элементарный жумуш болобу, ошонун баарын элементарный даже садиктен баланы алып келип койчу биз жокто деп айтып койсоңор, жүрөгүңөр тынчат, тиги эле алып келет депчи. Акча эмес, даже акчаны. Ал эми ошол эле тууганыңарда безответственный адамга эч качан эч нерсе жылдырбайсыңар дагы, айтпайсыңар дагы. Эми бул баягы сүйлөй берет да дегендей мамиле кыласыңар. Туурабы? Эми элестеткиле. Эгер неге аны силер сыйлайсыңар? Неге аны ишенесиңер? Анткени ал ар дайым өзү кылган ишке керт башы менен бирөөнү кошпой, үчүнчүнү кошпой, бешинчини кошпой өзү жооп бере алат. Ал акча сураса да бересиңер, иш баштайм десе дагы бересиңер, кандайдыр бир кыйынчылыгында да жардам бере аласыңар да. Анткени билесиңер, бул кайра убагында ошону айткан күнү болсо кайтарып берет деп. Демек, өзүңөр дагы азыртан баштап, бүгүндөн баштаппы керт башыңарды бир нерсе баштаарда канжыгага коюп, болгон жүктү өзүм тартам, өзүм жооп берем, эч кимди тийиштирбейм, баардыгын өзүм колуман келишинче кылам деп моюнга алганда, анан ошол иш ордунан жылат. Жана силерде дагы кандайдыр бир сырттан үмүт болбойт да. Качан адамда сырттан үмүт болсо, тиги жардам бербейт, бул кылбайт, аркы атанбай дегендей ойлор келе турган болсо, иш жүрүшпөйт. Анткени силер жоопкерчиликтин жарымын сразу тияк ыргытасыңар да. Иш болбой калса, тиякта бар депчи. Керт баш менен качан моюнга баардыгын алганда ошондо жылышат. Мисалы, Чыңгыз хан эмне үчүн хан болгон? Анткени ал жарым дүйнөнүн басып алганга ошол жоопкерчиликти мойнуна алып койгондо, басып баратканда дагычы. Басып алсак алдык ошол шаарды. Басып ала албасак керт башы менен жооп берем деген да. Анан ошондой духту көргөндө солдаттар дагы барган. Неге? Анткени тигил адам өзүнүн айтканынан кайтпаган, ушунчалык ответственность болгон анда, и смелость болгон, баары бара берген да. То есть канчалык кыйын болсо дагы монголдор үчүн ушу Чыңгыз хан жооп берет депчи. Ошондой эле президент бүт мамлекеттин, бүт элдин жоопкерчилигин мойнуна алып атпайбы? Туурабы? Чегара бузулса мен барам, тияк болсо мен оңдойм, экономиканы көтөрөм деп выбордун алдында мойнуна алып атат. Бирок кандай ойдо мойнуна алып атат? Жөн эле бирөөнү үмүттөтүп, же бирөө түрткү берип, же байлыкты санаппы, это уже второй вопрос. Ошондуктан үй бүлөнүн жоопкерчилигин эркек моюнга алганда үй бүлө боюнча калат. Бизнестин жоопкерчилигин толук бизнес баштаган адам моюнга алганда бизнес боюнча болот. Анткени элементарно бир салон ачсаңар деле, ресторан ачсаңар деле, ошол жакта иштеген адамдарга, администраторго баардыгын жоопкерчилигин силер мойнуна алып атасыңар да. Эртең менен келгиле, жумушуңар бүткөндө мен акча төлөп берем деп. Государство төлөп берет деген жоксуңар, туурабы? Анан силер ошону так жана туура аткарганда ишиңер жүрүшөт. Жана силерде иштеген адамдын баары билет сенин канчалык сөзүңө турарын. Анан ошого жараша алар да ишин туура, таза аткан кылат. Ал эми эгер ошол эле жоопкерчиликти моюнга албай, эптеп, септеп, чалабыла тиги деле кылып атыптыр, бу деле кылып атыптыр, аркы кошунаныкы деле жүрүп атат, мен деле кылып көрөйүнчү десеңер, жөн эле кылып көрөйүнчү десеңер, анда болбойт ал иш. Болуп кетиши мүмкүн, бирок ошону болтуруп толук кыймылдаш үчүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ответственности моюнга алыш керек. Эгер ответственность эркек
эркек балада өзгөчө бийигирээк болуш керек, бирок кыздарда кандайдыр бир себептер менен ошол жоопкерчилик аябай бийик турат да. Анан ошон үчүн кыздар иш баштаса, жана кыздар балалуу болуп деле калып кала турушпай жалгыз экиден, бирок балдарынын баарын сонун кылып тарбиялап өстүрүп коет, канчалык кыйынчылык болбосо да. Анткени алар неосознанно болсо дагы бала төрөлгөндөн кийин бүт түйшүгүн өзүнүн жоопкерчилигине алып коет да. Эркек бала болсо кандайдыр бир себептер менен боло берет да деген боюнча кетип кала беришет да. Ошол жоопкерчилик жоктун айынан балдарын карабай койгон эркектер толтура да. Мисалы, это кыргыздарда эле эмес, по всему миру да. Ошондуктан кандайдыр бир бизнес баштайсыңарбы, иш баштайсыңарбы, же болбосо элементарно бир жумушка орношосуңарбы, канчалык сиздин жоопкерчилигиңиз бийик болгон сайын иштеген жериңизден сиз бийиктейсиз. Теория вероятности деген бар да, то есть ал боло турган нерсе. Көз ачык болуп деле кереги жок да. Канчалык жоопкерчилигиңер бийик болгон сайын ишкерликте сөзсүз түрдө сиз өйдөлөйсүз. Жана кандайдыр бир нерселер менен дагы иштериңер болбой калса дагы сиздин ошол эле эл арасындагы, достор арасындагы, туугандар арасындагы кадыр баркыңыз ошол боюнча калат да. Эч кемибейт. Ал иштин жүрүшүп акчаңыздын көбөйүп кеткенинен же бир жакшы машина алып алганыңыздан же үй куруп алганыңыздан балким бир кошоматчылар көбөйүп кетиши мүмкүн. Бирок сиздин кадыр баркыңыз ошол бийик үй болсо дагы, кичинекей үй болсо дагы, канчалык жоопкерчил болсоңуз, кадыр баркыңыз эч кемибейт. Ошону бир билип койгула да. Анан ар дайым не иш баштабагыла, китеп окуп баштадыңбы, ошону дал жоопкерчилигин, ушуну бүтүрөм депчи. Жер казып баштадыңбы, жоопкерчиликти алып бүтүрөм деп. Чөп чаап баштадыңбы, ошонун жоопкерчилигин ал, ушуну бүтүрөм депчи. Бизде эмне болуп калган, көнүп калганбыз, эптеп бүгүн күн бүтсө эртең кечиш керек болду. Эптеп бир шылтоо табылса кечиш керек деген ой менен жашасак, анда эч качан ийгилик да болбойт, жетишкендик да болбойт. Ошондуктан Наполеон дагы, Гитлер дагы дүйнөнү басып алабыз деп туруп, бирөөсү Францияны, бирөөсү Германиянын элин жоопкерчилигин моюнга алып койгон да. Ошондуктан алар почти көп жерди басып алышкан. Бирок ошол жоопкерчиликти алып туруп, мен келт башы менен жооп берем деген үчүн ошолор келт башы менен жооп берип койгон да, иши болбой калган учурдачы. Ошондуктан биз эми анчалык дүйнөнү басып алалы деген жоопкерчиликти албасак дагы, бир үй бүлөнү багып, мамлекеттин кичинекей бир бутагын 5 тал дарак сайып койгондун жоопкерчилигин мойнубуз менен алып алсак баарыбыз, ошондо мамлекет өзү өнүгөт, ишибизди алдыга жылат. Баарыңыздарга ийгилик. Анан буюрса жакында кичинекей сабак болот кинотеатр Манаста, числосун айтабыз, ошого келип беп бекер эле катышып кетсеңиз болот.